Өткөн жумада Кыргызстан менен Казакстандын аскерлери Сирияга барышы мүмкүн деген маалымат коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бир тарабы муну колдоого алышса, көпчүлүгү ага каршы чыгып, бул биздин согуш эмес деген дагы пикирлерин билдиришти. Ошол эле учурда Казакстандын тышкы иштер министрлиги мындай талкуу жана сүйлөшүүлөр болбогонун дароо айтып чыгышты. Ошондой эле Москва сапарында Кыргыз президенти дагы ошол орус бийликтери менен бул туурасында сүйлөшпөгөнүн билдирди. Андан тышкары Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров дагы бул боюнча ооздеки сүйлөшүү болгонун, бирок мындай документ түрүндө же болбосо кандайдыр бир расмий сүйлөшүүлөр болбогонун айтып чектелди. Ошол теманы биз бүгүн түз эфирде, НТС каналынын түз эфиринде талкууга алабыз. Менин атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Студиянын бүгүнкү коноктору коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов жана ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков. Алгачкы суроону Артур мырза сизден баштасак, ушул Сирияга Борбор Азиядагы эки мамлекеттин аскерлери кириши мүмкүн деген маалымат бул кандайча чыгып калды сиздин пикирде? Ошол Орусиянын болгондо дагы ошол коргонуу комитетинин төрагасы ошол Орус Думасынын депутаты көтөрүп чыкпады ушул маселени? Бул расмий эле адамдын билдирүүсү деп кабыл алсак болобу? Биринчиден мен айтар элем, бул Владимир Шаманов деген мурда десантный войсканын командующий болуп иштеген, Чечня согушуна катышкан Россиянын баатыры, генерал полковник. Экинчиден эң негизгиси бул коргоо комитетинин төрагасы Россиянын парламентте. Бирок мунун билдирүүсү бул маалымат катары гана карап чыксак болот, биринчиден. Экинчиден официалдуу түрдө Россиянын президенти, өкмөтү жана ошол парламенттин башчысы эч бирөө мындай официалдуу түрдө эч ким айткан эмес. Ушул Кыргызстан менен Казакстандан официалдуу түрдө аскер кызматкерлери ошол Сирияга баралабы, кошулабы депчи. Бул сөз ичара буга чейин да мурунда каралып, сүйлөшүлүп келген болуш керек. Эң негизгиси бул маалыматтын берилиши бул эл арасында, коомчулукта өзгөчө массалык маалымат каражатында кандай реакция болот, кандай акыбал болот деген маанини гана билдирет. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мындай позиция менен, мындай маалымат менен жөн эле айтып бербейт. Бирок кандай болбосо дагы бул айтылган маалымат бул бир эле депутаттын айтуусу менен чечилбейт. Себеп дегенде Кыргызстан менен Сириянын ортосунда эч кандай келишимдер жок. Экинчиден ОДКБ аркылуу барганда дагы ОДКБ менен Сириянын ортосунда эч кандай келишим жок. ОДКБнын өзүнүн мындай максаты башка. Максаты бул ошо ОДКБга кирген мамлекеттердин чек араларына ошол тышкы күчтөрдөн сактануу, өздөрүнүн территориясын сактап калуу гана максаты болуп эсептелет. Эгерде кокус бул маселе чечилип кала турган болсо, мына жакында Астанада ОДКБнын жыйыны болот. Ошондо ушул маселе дагы каралып, бул келечекте перспектива деп койсокчу, келечекте каралып ошол чечиле турган маселелердин бирине кирип калышы мүмкүн келечекте. Ошон үчүн бул жерден эч кандай паниканын, дүрбөлөңдүн чыгышынын кереги жок деп ойлойм. Демек, ошо жамааттык коопсуздук келишими ошо уюму статусун, макамын өзгөрүп калышы мүмкүнбү балким? Жок, ал жамааттык кеңештин уюму же болбосо ОДКБ бул маселе боюнча инициатива көтөрүп, ООНго чыгып, ООН аркылуу гана бул маселени чечип ошол жака жиберүүгө мүмкүнчүлүк түзүшү мүмкүн. Эгерде биздин аскерлер, кызматкерлер. Экинчиден, биздин аскер кызматкерлери Россиянын же болбосо башка май мамлекеттери, чоң мамлекеттердин аскерлеринде эмес. Биздин аскерлер дагы мындай чакан. Экинчиден, ага курал-жарак, бюджети бүгүнкү күндүн талабына ылайык көп жагынан мындайча айтканда жетиштүүлүгү начарыраак. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, биздин аскерлер эгерде кокус ошондой маселе келечекте чечилип калса, анда бир чакан топ гана болуп, баягы текшерүү же болбосо тынчтык жолун байкаштыруу же болбосо мониторинг жасоо боюнча гана бир чакан топ менен барып калышы мүмкүн. Бул келечекте. Чынын айтканда, бул чечиле турган же болбосо карала турган маселелердин бири катары ошол ОДКБнын жана эки мамлекеттин ортосундагы расмий түрдө сүйлөшүүлөрдүн негизинде чыгышы мүмкүн. Мурат мырза, мына ошо орусиялык жалпыга малымдоо каражаттары жазып чыгышты. Ошол эле жанагы жогоруда Артур мырза айткандай, ошо депутаттын, генералдын айткан сөзүнчү,
Анан ошол Орусия ошол эле учурда азыр бүгүнкү күндө Сириядагы согушка кайсы бир деңгээлде катышып атат. Анан Орусия үчүн Кыргызстандын канчалык, Кыргызстандын же Казакстандын аскерлеринин ошо согушка аралашуубузга канчалык мындай кызыкчылыгы бар да? Канчалык алар үчүн мындай керек? Эми биринчиден жана азыр эмне ушу сөз чыгып атат билбейм. Бизде башка маселелер көп маселе бар. Экономика жагында, миграция жагында эмнени айтсаң да көп маселе. Жок, бул керек. дагы олуттуу Эми баягы Артур айтып кетпеди, Медетбекович. Тиги Шаманов Володя бирдеме деп айтып жиберсе, ал текшерип атат бизде кандай болот, тигине болот деп. Анан биринчиден бул маселе чечилбейт. Мындай жөн чечилбейт да. Кантип эле кыргыздар, казактар тиги Сирияга барсын. Жана двусторонний основа деп коет. Сирия, Россия, Сирия менен Башар Асад менен сүйлөшүп эле, жана Армения киргизди. Россиянын эмеси бар, өзүнүн цели бар. Анан биякта ОДКБнын аркылуу ОДКБны карап, анан кийин жана НАТОда бар да, НАТОда баары чечилдиби маселе, уставка киргиздиби. Анан бир жерде Афганистанда болот, Бельгиядан да барат, Испаниядан да барат, туурабы? Ошо НАТОнун мүчөлөрү бар. НАТОнун күчү. Ошондой сыяктуу кылса, ал бир жөн. Бирок ал аны кандай чечиш керек? Ал тиги биринчиден бул намерение кылыш керек, анан меморандум чыгарыш керек, анан тиги президенттер өзү бир саммитке чечип, бун уставка киришиш керек. Уставка киришкенден кийин тиги бир мандатты бирдеме болобу 10дон аш керек, уруксат 10 бериш керек. Бул бир жылдык иш эмес. Бирок менин оюмча ОДКБнын чынында ушу ОДКБнын четинде аркалуу чечилсе, бул жакшы эле болот Кыргызстанга, биздин Кыргызстанга. Армия биринчиден жана бизде бир Россия 1 миллиард дебеди беле? 1 миллиард акча курал жагынан жардам беребиз деген ошол азыр чечилбей жатат бат. Мындай бир кичине жардам беришти, аны токтоп калды. Ошол маселе батыраак чечилсе жакшы болот эле. Бирок Кыргызстан жардам бериш керек. Эми ОДКБ жагында Россия жаңгысы эле ОДКБнын представители болуп атпайбы, туурабы? Каяка барса дагы Россия. Анан кийин бул маселени дагы бир 3, 4, 5 жылдан кийин жана Евразийский экономический союзду караш керек, кандай болот, политика кандай болот, бизде азыр президент кандай болот, көп кичине убакыт керек бизге, муну караш керек да. Бирок эмне үчүн биздин куралдуу күчтөрүндө жакшы болот эле? Биринчи боевой опыт деп коет. Биздин бир эле батальон ушул жерде катышса, Сирияга барып дейсизби? Эми Сирия эмес, жок да Сирияда болсо деле. Сирия болсо деле, допустим, Сирияда болсо. Биринчиден опыт, военный опыт деп коет. Мына Россия көп опыт алды военный. Согушта катышса, согушта жанагы биздин аскерлер, техника ошондо гана билинет, кандай боеготовность деп коет, ошо кандай бүгүн кандай армия бизде кандай. Ошондой катышыбыз керек. Ошол анан кийин бирок менин оюмча азыр жана процедура жагынан, документ жагынан, договор жагынан азыр чечилбейт бат. Бул маселе чечилбейт. Анан биз дагы билип коюшубуз керек, тиги бул Сирия деп коет. Шиит деген, суннит деген бар, Турция деген бар, Саудовская Аравия деген Иран бар. Биз кандай барабыз, кандай болобуз, кандай ушул жакта эмне кылабыз? Бизде мамлекет тигилер Турция тигилер эмне айтышат, биз жөнүбүздө ошо жагы бар да, политика жагы бар. Ошол сиз айткандай эле, мисалы Орусия ал жака катышып атат, бирок Орусия менен ошол Сирия өкмөтүнүн ортосунда кандайдыр бир келишимдер бар, байланыш бар. Ошол эле учурда Сирия өкмөтү азыркы мындай мыйзамдуу бийлиги деген Башар Асадтын бийлиги өкмөтү азыр Орусиядан расмий жардам сурады дегендей, ошол себептен катышып атат. Кыргызстан өзгөчө кыргыз коомчулугунда бул Кыргызстандын согушу эмес, биздин эч кандай байланышыбыз болбосо ал жака эмнеге бар деген. Анда бул жагы двусторонний основа деп коет, ал жагынан бара албайбыз Кыргызстан. Ал жагынан бара албайбыз. ОДКБнын эмесинде аркылуу чечилсе, уставка киргизсе ошо ОДКБ. Анан тиги Россиялар, Казакстандар барабыз кичине мындай катышабыз, тигине мындай десе, анда бир жөн. А тимне мындай эле Сирия даже Башар Асад бизге да кайрылса деле биз катыша албайбыз.
Артур мырза, мына ушундай аябай кан күйүп согуш жүрүп аткан жерлерге барып, анан тажрыйба топтоо деген Кыргызстан үчүн керекпи? Кыргызстандай чакан мамлекет үчүн. Ошол эле учурда Кыргызстан эгемендүүлүк алганда биз эч кимге кол салбайбыз, агрессивдүү эмеспиз, биз тынчтыкты мындай сүйгөн мамлекет болобуз. Керек болсо кайсы бир учурда армия жок баягы Швейцариянын модели сыяктуу болобуз деген сыяктуу дагы бир сөздөр болбоду эле учурундачы. Анан ошондой өңүттө жашаган мамлекет үчүн бул керекпи? Биринчиден биз бүгүнкү күндөгү Россиянын статусун карап көрсөк, Россия жанагы военно-космические силы деп коет. Ошо только авианалет менен бомбардировка жасайт. Экинчиден ошол жака барган берки батальондору биринчи. Алар ошол жердеги авиабазасын, анан ошол жерде гражданский ошолорду коргойт. Мындай ачыктан ачыкка алар согушка киришпейт. Үчүнчүсүнөн алар кеңешчи болуп жүрүшөт. Мындай ачык согушка бара албайт. Эгерде кокус ОДКБны чечими менен, ООНдун чечими менен, биздин парламенттин чечими ошого ылайык болуп чечсе, кокус барып калса, бизден Кыргызстандан бир батальон эмес, бир 100 киши дагы бара албайт. Ал кыйын биздин бюджеттти көтөрүш үчүн. Экинчиден, эң негизгиси, ал жака барганда биздин аскерлер ал жерден согушпайт. Ал жерден барса, баягы эң негизги тынчтык, миротворческий сила деп коет. Ошол миротворческий функциясын аткарат. Экинчиден, жанагы мониторинг жасап, байкоочу катары гана бара алат. Эми бул жерден эң негизгиси, эгерде ОДКБнын чечими чечсе, анда ОДКБ мамлекеттеринин кирген мамлекеттер баары барыш керек. Тажикстан бар арасында, Армения, Белоруссия бар, Россия, Казакстан, Кыргызстан. Ошолордун баарынын ар бир топ-топ болуп барыш керек, эгерде ОДКБнча, жеке эле Кыргызстан эмес. Бирок мен жеке оюм, Кыргызстандын аскерлеринин барышына аерге кажети жок. Өзүбүздүн Кыргызстанда, тоолуу аймакта, мындайча айтканда, азыркы убакта мынау жакынкы чыгыштан террордук экстремисттик радикалдуу уюмдардын Афганистанда күчөшү борбордук азыр катуу таасир берет. Биз өзүбүздүн чек араны коргош үчүн, өзүбүздүн территорияны коргош үчүн ошого өзүбүздүн аскерлерди жумшашыбыз керек. Ал жака биздин аскерлердин барышынын вообще кажети келечектеги жок. Себеп дегенде буга көп жагынан тоскоолдуктар бар. Финансы жагынан, экономика жагынан, моралдык, психологик жактан, эң негизги дагы айтар элем дин жагынан дагы мындай биз баягы суннит болуп келгенден кийин мусулман болуп. Ал жерде суннит менен шииттердин ортосунда согуш болуп атпайбы бир чети. Экинчи жагынан геостратегиялык жактан, геоэкономикалык жагынан болгон согуш бир чоң ири мамлекеттердин кызыкчылыгын көздөгөн кызыкчылыктар бар. Ошонун ортосунда кичинекей Кыргызстандан барган 100 киши болобу, же 50 киши болобу, алар эч нерсени чече алышпайт. Ошон үчүн бунун бардыгын биздин мамлекеттин башчылары, парламент эгерде ошондой сунуш болуп калса, бүгүнкү күндүн талабына акыйкаттык менен элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп туура чечим чыгарыш керек. Мурат мырза, мына жогоруда Артур мырза айтты, көп себептерин айтты. Кыргызстан ал жака барбашы керектигинин, аскерлерден эч кандай пайда жок, натыйжа жок, же анан максатына да жетпесинчи. Анан ошентсе дагы тажрыйба топтош үчүн барыш керекпи сиздин пикирде? Же эми Россияга политика жагынан поддержка керек да. Россия жаңгыс эле болуп атпайбы? Эми НАТОны карап көрсөңөр, азыр канча мамлекет, Россия жаңгыс болуп атат. Санкция болуп атат экономический, конечно. Россия тиги кичине бияктан Казакстан жок дегенде ал биз деле аякта кыйратпайбыз эчтеке. Жок дегенде көрүнүп койсо, ошол жакта болсо, наблюдатель болсо, дегенде болсо, Россияга аябай жакшы мындай жардам болот эле да. Россияга ошон үчүн Россия ушул маселени чыгарып атат. Анан кийин Артур айтты, тиги бизде мүмкүнчүлүк жок, каражат жок деп. Бирок бир даярдаса, бир батальон даярдаса болот. Россия деле жардам берет. Биздин балдар болсо, аякта өзүнчө ставка, өзүнчө айлык, өзүнчө статус. Ал деле алдына эле өтүш керек. Международный жана конфликт болот дегенде мындай. Мен оюмча, бирок согушка согушпайт биздин Артур айтты. Батальон басса деле, поддержка болсо деле, политика жагынан Россияга керек болуп атат да. Кыргызстан, Казакстан, Армения кичине катышып койсо, кичине айтып койсо, тиякта жалгыз эмес, ошондой, ошол болуп атат. Ошол жактан карап көрсө, жанагы уставка киргизсе бул маселени, ООН кичине эме мандат алса, ООНдон мандат алыш керек. Мен азыр билбейм, ООНдон мандат алабы, албайбы, тиги военно-политический союз, ОДКБ. НАТО военный блок деп коет. НАТОда бат чечилет. Бүт мамлекеттерде Америка тигини кыласың, муну кыласың, тияка барасың деп коет, болду.
кандай сонун чечилет. Дагы уставка 5 статья киргизип койду. Бирөөгө кол салса, бүт НАТОга кол салган болот да. НАТО бүт чыгат. Аны эч ким жеңе албайт НАТОны. Ошон үчүн ОДКБ азыр мындай андай НАТОга дегеле мындай эчтеке жакын эмеси жок да. Демек, НАТОга тең эле албай турат дейсизби? Тең эле албайбыз. Ошон үчүн Россияга азыр маселени көтөрүп атат. Айым биз чаңгызбы, кичине жардам берсеңер. Тигине мында бизде биякта бирок мына Центральный Азиатский регион деп коет. Өзүнчө география жагынан биз Россиянын тиги Алтайда жүрсөк, же тиги Якутия жакта болсок бир жөн эле. Биякта Тажикстан, Кытай, Афганистан өсүшчө, биз өсүшчө бир эмеде котелдабыз да. Анан кандай катышсак кандай болот? Тияктан Иран жардам берип атат, тияктан Саудовская Аравия чыгып атат, тиякта Турция жардам берип атат, Анан биз тияка барсак, анан бизде силер эмне бар? Эмне жүрөсүңөр деп айтат. Бизге эмне жүрөсүңөр? Силерге эмне керек деп айтат. Ошон үчүн муну маселени муну жанагы специалисттер менен, эксперт менен сүйлөшүш керек. Анан бун баары бир жогорку кеңеш ратификация документ кылат. Бул бат чечилбейт бул. Бизде азыр кыскача тыныгы бар, анан кийин талкууланат. Артур мырза, мына сиз жогоруда мындай четин чыгарып кеттиңиз. Бул экономикалык жактан Кыргызстан үчүн аябай чоң соккулорун, көп жоготуу болорун, көп баягы талаш, ошондой баягы маселе чечүү үчүн бул көп каражатты жана башка нерселерди талкууларынчы. Анан кандай болушу мүмкүн? Канчаны Кыргызстан көтөрө алабы ошол негизи эле? Эми ачыгын айтыш керек, бул жерде коллега айтып кетпедиби, бир батальонду жибериш мүмкүн деп. Вообще ОДКБда 10 батальон бар. Ошо 10 батальон ичинин бир батальону Кыргызстандын батальону. Алар дагы постоянно действующий өзүнүн территориясындачы, баягы учениялар болгондо ошо бир батальонду берет, даярдык менен ученияларды өткөзүш үчүн. Бирок мен айтар элем, ошол ученияларга канча миңдеген акчалар кетет, ал эми аяка жибериш үчүн бир нече миллиондогон сомдор кетиши мүмкүн. Кыргызстан аны өзү жалгыз көтөрө албайт. Эгер кокусу ошондой чечим чыгарып алса, аны Россиянын жардамы менен чечим чыгарып ошондой бериши мүмкүн. Бирок бул жерден ОДКБнын бир негизги максаты өзүнүн уставында жазылган. Алар өздөрүнүн территориясында тышкы душмандардан гана сактануу иретинде. НАТОнук болсо башка, алар любой точканын бардык жерине барып өздөрүнүн армиясын киргизгенге укугун мындай чечип алышкан. Экинчиси, эң негизгиси, эгерде жанагындай маселелер чечилип калган болсо, биздин ошо аскер кызматкерлеринин көбү ал жерге барганда жажа мониторинг кылып, миротворческий миссия менен барганда да көп учурда жанагындай ар кандай атышууларга, согушка дуушар болуп калышы мүмкүн. Ал жерде фронт жок, фланг жок. Ошол шаар болобу, айыл болобу, ал жерде күндүз алар жөнөкөй баягы адамдар болуп жүрсө, түнкүсүн боевик болуп атып кеткендер абдан көп кездешет. Бүгүнкү күндө Сириянын өзүнүн территориясында болгон террористтердин жартысы же Иракка кетет, Ирактан кайра Сирияга келип согуш болуп атпайбы? Анан биз карап көрөлү. Сириянын өзүнүн мына свободная армия, сирийская арабская армия деп коет. Ал эми ага каршы свободная сирийская армия деген оппозиция. Оппозициянын кланында тиги Жабхат ан-Нусра, берки ИГИЛ, андан тышкары Ашрар, андан бир нече ондогон мындайча айтканда полевой отряддар көп. Ошолор бардыгы Сириянын Башар Асадына каршы чыгып атышат. Сириянын өзүнүн өкмөтүнүн тарабында болсо, ошол эле террористтик уюмдун мындайча айтканда бир аты чыккан Хизбалла деген уюм Сириянын аскерлерине кошулуп согушуп атат. Ирандын аскерлери кошулуп согушуп атат. Бияктан дагы террористтер согушат, тияктан дагы террористтер бири-бири менен кошулуп согушат. Ошон үчүн бул кашаны Сириянын баягы өзүндө бири-бири менен мындайча айтканда тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен акырындап чечпесе, бул чечилбейт. Мына жакында Астанада 4-жыл болот ушундай сүйлөшүүлөр. Мына ошол Астанадагы сүйлөшүүлөрдө меморандум кабыл алган, токтотолу убактысынча деп атышууда. Баары бир аны укушпай эле кайра атышып атат. Мына Иорданияга аябай катуу мындайча кайрылышып, алар аскерин киргизет дедиле, араб мамлекети, жакын тууган, жандагы коңшу. Алар ушул күнгө чейин аскерлерин киргизбей, жардам бербей турат. Потому что алар айтышат, өзүңөр чечкиле, бул өзүңөрдүн ич араңдагы мындайча айтканда бири-бири менен граждандык согуш болуп атат депчи. Ачыгын айтканда, мына бүгүнкү күндө 320 миңден ашык киши каза болду Сирияда мына 6 жылдык согушта. Канча миңдеген кишилер, мындайча айтканда миллиондогон кишилер мына Европага мына мигрант качып кетишти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Сириядагы болуп аткан согушту Сириянын өзүнүн ичиндеги
сүйлөшүүлөр, келишимдер, тынчтык жолу менен чакыруунун жолунда жакын арада аракет кылып чечпесе, бул жакын бир 5-10 жылда чечиле турган маселе эмес. Ал эми бизден барган, Кыргызстандан барган жаш балдар көп учурда ал жөн жерден мындай майып болуп калышы мүмкүн. А ошонун баары керекпи бизге, кереги жокпу? Бул бир. Экинчиден, бирден коллега айтып кетпеди, бул саясий жагы, политика бар. Да, политика жагы бар, саясий жагы. Бул биз Россия менен стратегиялык партнер болгондон кийин, ОДКБга киргенден кийин баягы колдошубуз керек. Колдоо жолунун ар кандай түрлөрү бар. Бул жеке эле ошол баруу эмес. Анда ал жака бара турганда бүт ОДКБ мүчөлөрүнүн, ОДК кирген мамлекет мүчөлөрүнүн бардыгынан мындай группа болуп кириш керек. Бул эл аралык деңгээлде баягы өзүнчө бир статус түзүп берет. Мурат мырза, мына сиз тажрыйба топтоп барыпсын дедиңиз. Ошондой барып калса, мисалы НАТО ошол Түндүк Атлантикалык альянсына кирген мамлекеттердин аскерлери болгон жерлерде, мисалы ошол мамлекеттерде эле ошол игил дейбизби, террордук топтор жардыруулар жасап, өч алуу иретинде мындай дүрбөлөңгө салып атпайбы? Ошол окуя биздин жерде кайталанып калбайбы? Өч алуу. Ушундай коркунуч. Ошондо да ал дагы бир өзүнчө коркунучту бар. Биз аякта катышсак, анан биздин мамлекетте теракт деп коет. Ошондо Тобокелчиликтер бар, Жок, мындай болбоду. Аябай ошо опасность. Бирден бир 2 ай мурун тиги игилдин башчылары өзүнчө список тизме түзүшпөдүбү? Ким Сирияда бүгүн ошолорго каршы согушуп атса, ошол мамлекетте биринчи очурда активдүү жардыруу жасайбыз деп. Ага ошол Россия, Америка, бир нече мамлекеттер киди. Ошол тизмеге Кыргызстан да кирип калышы мүмкүн. Эгер аскерлер жөн эле бир аралашып калса. Анан биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө Сирияда 600дөн ашык биздин жаш балдар, кыз келиндер ошол жакта согушуп жүрөт, жардам берип жүрүшөт. Алардын биякта баягы колдогондору бар. Анан жанагы мындай уктап жаткан ячейкалары бар. Андан тышкары тымызын иштеген мындай экстремисттик уюмдар бар. Аларга да уран чакырышат. Ар кандай сайттар аркылуу, ар кандай телеграмма аркылуу колдонуп туруп, мына ушундай иштерди жасагыла. Анан биринчи мен дагы бир айта турган, мына акыркы жылдарда эле Кыргызстанда 17 теракты болушун токтотуп алдын ала иштердин негизинде кармап калышты. Бул баягы билинбегени менен, элге билинбегени менен. Бирок абдан мындай чоң иш болду. А эгерде келечекте ушундай окуялар, жанагы террордук акциялар болбойт деп айтыш өтө кыйын. Ошол жагында биз эске салышыбыз керек. Анан мен биринчи кыскача айтсаңыз, кыска Артур жана айтып кетти, мүмкүнчүлүк жок, бир батальон даярдалабыз, даярдаш керек. Аны отура берсек ушинтип эле коркуп эле баарынан эчтеке болбойт, тигиндей болот деп. Мүмкүн маселе чыгып калат. Анан давайте батальон десе, эмне болобуз? Ошон үчүн азыр эле даярданыш керек. Батальон бар бизде, жакшы батальон, балдар бар. Анан экинчиден мен айткан жокмун сухопутный деп. Бир эле вертолет катышса, бир эле самолет катышып койсо, ошол политика жагынан жок, тилекке каршы биздин бир вертолет, самолет Кыргызстанда эле иштеп берсинчи ал жактан. Вертолет деле бар бизде. Вертолет катышып койсо, бизде летчиктер бар. Эми эчтеке жок деп койсо туура эмес да, бизде бар. Биздин вертолет менен самолеттер өзүбүздүн мамлекеттин эле мындай коргоосун жакшыртып, ал жакта иштей албайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер РТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз Кыргызстан аскерлеринин Сирияга согушка катышуусу мүмкүн деген сыяктуу маалымат чыкты эле. Ошол маселени талкууга алдык. Ал үчүн биздин программабызга коргонуу министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасынын орун басары Артур Медетбеков катышты. Берүүнү мен Мирбек Айткеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.